Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Акыркы мезгилде Кыргызстанда коомдун, парламенттин, тартип коргоо органдарын жана башкалардын жеке бир адамга өтө көп убактысы жана каражаты коргон көрүнүш орун алууда. Ал адам экс-президент Алмазбек Атамбаев жана ал өзү дагы кескесте ар башка жыйын өткөрүп же билдирүү жасап, коомдун көңүл чордонунда болууга аракеттенгендей. Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдуулук комитети бүгүн президенттин ишкердигине кепилдиктер тууралуу деген мыйзамга толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Бул мыйзам 2003 жылы чыккан жана 2006 жылы Конституция өзгөртүлгөндө ага каршы келип калган жана ошол эле бир адамдын Атамбаевдин айынан аны өзгөртүү зарылчылыгы чыккан. Бул мыйзам президент Аскар Акаевдин учурунда пайда болгон жана анда алгач биринчи президент тууралуу дегенде беренелер бар эле. 2005 жылдагы революциядан кийин алар мыйзамдан алып салынган жана биринчи президенттин башка экс-президенттерден укуктук айырмасы жок болуп калган. Депутат Исхак Масалиев ошондой демократиялык ишти улантып, экс-президенттер тууралуу беренени дагы мыйзамдан алып салууга аракеттенген. Бирок мурдагы президент Атамбаевди Конституциялык палата коргоого алып, экс-президенттерди жоопко тартуу механизми учурдагы президентке импичмент жарыялоо эрежелеринен кем эмес татаал болууга тийиш деп чыкты. Бүгүн болсо Бишкекте Атамбаевди жоопко тартуу маселесине арналган дагы бир тегерек стол талкуусу болуп өттү жана анда жаңы демилгелер көтөрүлдү. Жыйынга жаңы эле абактан бошоп чыккан Бекболот Талгарбеков, Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров жана алар менен кошо шарттуу мөөнөттөргө кесилген Дастан Сарыгулов, Тойгонбек Калматов, Александр Гусев жана башкалар катышты. Доклад менен чыгып сүйлөгөн Сарыгулов Атамбаев мыйзамдарды бузуп, өлкөдөгү бийликти узурпациялап, бүткүл мамлекетке өз башкаруусун орнотуп алган деп билдирди. Основными причинами репрессий 30-40-х годов прошлого века 1930-1940 жылдардагы репрессиялардын себеби идеологиялык болчу жана алар бийлик үчүн күрөш менен коштолгон. 2016-2017 жылдардагы Кыргызстандагы репрессиялардын себебинде идеология же бийлик үчүн күрөш болгон эмес. Анын негизги себеби бийликти узурпациялап алган Атамбаев. Ал абсолюттук бийлигин сактап калууну көздөгөнү болгон. Узурпированную и абсолютную власть. Сарыгуловдун айтымында Атамбаев өлкөдө туруктуу коррупциялык топ түзгөн жана ал топко Фарид Ниязов, Индира Жолдубаева, Абдил Сегизбаев, Болот Сүйүнбаев, Дамир Мусакиев, Илим Карыпбеков, Марат Тазабеков сыяктуу адамдар менен кошо көптөгөн прокурорлор, тергөөчүлөр, соттор кирген. Саясий туткундардын боштондукка чыкканы жетишсиз. Аларды реабилитациялап, күнөөкөрдү жазалаш керек, деди Сарыгулов. Мындан 5 күн мурда абактан бошогон Талгарбековдун айтымында эмгиче камакта отурган Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаров, Эрнест Карыбеков, Алтынбек Муралиев жана башкалардын боштондугу үчүн күрөш уланууга тийиш. Калматовдун айтканына караганда болсо, коомдо эмгиче Атамбаев коррупция менен күрөшкөн деген пикир бар, бирок чындыгында ал жөн гана жакындарына жол тазалап берген. Депутат Каныбек Иманалиев, эгер саясий репрессиялар тууралуу мыйзам даярдалса, ал анын автору болууга даяр экенин билдирди жана ал мыйзам долбоорунда Атамбаев өлкөдө кылмыштуу башкаруу орноткон деп аныкталса, анын негизинде бардык саясий туткундарды реабилитацияласа болот. Кубанычбек Кадыров болсо Атамбаев жаза алмайынча өлкөдө тынчтык орнобойт деп айтты жана аны Клара Соронкулова дагы колдоду. Самая главная причина саясий куугунтуктун негизги себеби ал. Эң биринчи кезекте бийликти узурпациялоо. Узурпация болсо эң оор мамлекеттик кылмыш. Менин оюмча экс-президент Алмазбек Атамбаев ал үчүн жооп берүүгө тийиш. Экс-президент Алмазбек Атамбаев должен за это ответить. Соронкулова андан тышкары дагы бир форум өткөрүп, аны бийликти узурпациялоо маселесине арнаса болот жана эгер парламент тийиштүү чечим кабыл алса, Атамбаевдин айынан жазаланган жарандардын иштеринин баарын кайра карап чыгууга негиз түзүлөт. Мындай демилгелер азыр бардык тараптан чыгып жатат жана алар бир агымга бириксе, экс-президентти жазалоо демилгеси күчөшү мүмкүн. Эң негизгиси бир да кылмышкер жазадан кутулуп кетпеш керек. Ошондо саламатта калыңыздар.